Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли? Айнанайын кыргыз калкы 3-чү ирет алданып атабыз. 4-чү иретте адашпайлычы. Жүрөгүбүзгө кулак салып, анан шайлайлычы. Келиңиздер. Кандай дейсиздер? Жүрөккө ушул 4-чү жол ирет алдана турган болсок биз, бул кыргыз элимдин келечеги жок. Эгер ушул Бабановго, Сооронбай Жээнбековго, эгер Темирсариев ошолордун бийлик колунда боло турган болсо, уже кыргыз элибиздин келечеги жок дейм, эсептейм. Жок. Эгер ошолордун колуна түшсө бийлик, жок. Кыргыз элибиз жок, жери дагы жок. Ошондуктан ойлонуп, терең ойлонуп ушул Адахан Мадымаровду шайлап койгучу. Кандай дейсиздер? Бул кишини шайласак, келечегибиз кең, турмушубуз аябай жакшы жолго түшөт. Эмне себептен деп ойлойсуздар? Ушулга чейин бир чыпысын уктукпу Адахан Мадымаров? Жок. Эл үчүн кызмат кылган. Бир же ашыкча байлыгы жок, же бир ашыкча бир канча жолу ирет неме кылып көрүштү, бир чыпысын тапкан жок. Эң адамдын жүзүнөн билсең болот кандай экен. Билинип эле турбайбы, акты ак дейт, караны кара деген киши. Ошондуктан ойлонолу, терең ойлонолучу кыргыз элим. Ушул 4-чү ирет адашпайлычы суранам сиздерден. Биз чет жерлерде жүрөбүз, бала чакабызды багабыз деп, суукта суук дебей, ысыкта ысык дебей, кандай кыйынчылыктар менен иштеп жүрөбүз. Биз дагы балдарыбыздын алдында ысык төшөгүбүздө, жумшак төшөгүбүздө жаткыбыз келет. Келип, ойлон, кыргыз эл. Терең ойлонгула. Кыргыз элибиздин келечегин ойлонсоңор, келгиле ушул 4-чү иретте алданбайлы Адахан Мадымаровду шайлайлы. Ушул киши гана кыргыз элибизди, кыргыз эли үчүн күйөт, кыргыз деп согот жүрөгү. Келгиле ушул кишини шайлайлы. Бөтөн журтта элибиз кор болбосун, өзүбүздүн элибизде иштейли, өзүбүздүн жерибизде жүрөлү. Кор болуп канча жерлерде жүрүп өлүп кеткен кыргыз элдерибиз жүрөт. Келгиле урматтуу кыргыз элим. Кыргызстандын төп жери, төп келишкен. Бардык эмне десең суусу таза, абасы кандай десең, ушуну жок кылбай туруп ойлонолучу. Адахан Мадымаровду шайлап коелучу. Балдарыбыздын келечеги үчүн биз чет жерлерде жүрөбүз, байкуштарыбыз апабызды зарыгып күтөт, ата-энелерин. Жесе жеди тамагын, жебесе жок. Кийин кандай? Окуп атабы? Билимсиз болуп балдарыбыз деле. Канча жылдан бери жүрөбүз, окат деп. Келгиле ойлонолу. Адахан Мадымаровду шайлап коелучу, урматтуу кыргыз эл. Суранам, ушул кишини шайлап колдойлучу.